Орусияда азыркы тапта 670 миң мигрант мыйзамсыз жүрөт. Алар 2025 жылдын 30 апрелине чейин өзүнүн укуктук макамын мыйзамдаштырып алышы керек. Болбосо Орусиядан чыгарылат. Бул туурасында Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой «Комсомольская правда» басылмасына берген маегинде билдирди. Анын айтымында 670 миң адамдын жарымынан көбүн аялдар менен балдар түзөт. Биз текшерүү иштерин жүргүзгөндөн кийин чет элдик жарандардын укуктук макамын жөнгө салабыз. Эгерде андай болбосо, алар Орусиянын аймагынан чыгып кетүүгө милдеттүү болот. 670 миң нелегалдын 60 миңдейи кыргызстандык болушу ыктымал. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев жогорку кеңеште 60 миңдей кыргызстандыктын макамы коркунучтуу абалда экенин айтып, алар мекенине депортация болушу мүмкүн экенин билдирди. Ал эми эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу 2024 жылдын октябрында Орусиянын БОС тизмесинде өлкө аймагында жүрүүсүн мыйзамдаштырбаган 72 миңдей кыргыз жараны бар болгонун маалымдады. Анын айтымында бул адамдар 2025 жылдын 5 февралынан тарта 3 айдын ичинде көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилет. Россия Федерациясынын президентинин 2024 жылдын 30 декабрында жаңы указ чыккан. Жарлыктын алкагында биздин чет өлкөлүк жарандарга 2025 жылдын 30 апрелине чейин өлкөдөн чыгып кеткенге, болбосо өздөрүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берилет. Муну биз кыскача амнистия деп санасак болот. Анткени мыйзам күчүнө киргенине карабастан ушу 30 апрелге чейин чет элдик жарандар өздөрүнүн жүрүүсүн мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берип атат. Москвадагы кыргызстандык мигранттардын бирикмесинин төрагасы Руслан Эшимов Орусияда мигранттардын мыйзамдашуусуна тоскоолдук жараткан эң негизги көйгөй бул каттоого туруу экенин айтты. Ал мурун мигрантка 90 күндө каттоого турууга уруксат берилсе, ал азыр 30 күнгө кыскарганына токтолду. Анын айтымында Орусиянын мигранттарга койгон талаптарын ал убакыттын ичинде аткаруу мүмкүн эмес. Ошол 30 күндүн ичинде Сахаровадан барып дактилоскопияны өтүш керек. Анан кийин медицинский освидетельствованиядан өтүш керек. Анын результаты 10 күндө чыгат. Ошол эле учурда ИНН СНИЛС алыш керек. Бул ошол Сахаровадагы жанагы процедурага баргычакты. Себеби ал жактан регистрацияны сурайт, ИННди сурайт, анан СНИЛСти сурайт. Булардын баарын алгычакты бир 2 жума, 3 жума итак эле өтүп кетет. Андан кийин регистрациясын узартканга уже возможность жок болуп калат. Себеби уже просроченная регистрация. Вот проблема ушул жерде. Вот ошону чечиш керек да. Орусияда мигранттардын каттоого туруусун кыйындаткан дагы бир маселе бул алардын ижарага алган батирине каттоого тура албаганы. Мигранттар батир ээлери көпчүлүк учурда аларды каттоого тургузуудан баш тартканын айтып келишет. Эшимов жогорку кеңеште бул маселени дагы көтөрүп, мындай көрүнүштөн улам мигранттар башка жерге каттоого туруп, Орусиянын мыйзамын аргасыздан бузуп жатканын айтып түшүндүрдү. Регистрацияны барганда коем дегенде мыйзам боюнча кайсыл жерде жашаса, ошол жерге гана коюш керек. Башка жерде жашап, башка жерде регистрацияга койсо, ал регистрация мыйзамсыз. Андай учурда кармалса, обязательно выдворение болот да, то есть депортация. Ошол жашаган жерине коелу десе, квартираны арендага бергендер регистрация жасабайт көп учурда, 80%. Россия тарапка мен еще Москвада иштеп жүргөндө көп кайрылдым эле. Ошол жашаган жерине регистрация койбогондорду дагы жазалагыла. Эмне үчүн силер барасыңар, квартирадан мигранттарды кармайсыңар, биздин мигранттарды эле жазалайсыңар. Миграция министрлиги Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузган, ал жакта жүргөн Кыргызстандын жарандарынын тизмесин Мигрант Чекиткейчи сайтына жарыялады. Бул тизмеге мигранттар өзүнүн аты жөнүн киргизип, укуктук макамын текшере алышат. Амансызбы мекендеш? Эгер сиз дагы бул сыяктуу окуяңыз менен бөлүшүүнү кааласаңыз, Мигрант Медиа менен WhatsApp аркылуу байланышыңыз.